Play Marketке кирип Zoom деп жазып көчүрөбүз. Zoom'дан сабак угуп, сабактарды көрсөк болот. Бул Zoom'га киргенде эгерде учетный записиңиз бар болсо, анда буну көчүрүп алгандан кийин, мынакей почталарыңыздар бар болсо, ушундай ошолордун бирөөсүн тандап, войти система дегенди басып киресиздер. Азыр мен стрелка коем. Ошол жерди басып кирип, мынакей ошол почтаңыздар менен деле туура кирип кетсеңиздер болот, же болбосо регистрация дегенди басып, жаңыдан регистрация болсоңуздар болот. Бул жерге дата рождения жазасыздар, балдарыңыздыкы өзүңүздүкү боло берет. Установитти басабыз. Андан кийин эл почта жазасыз, фамилия атыңыздарды жазып, регистрация дегенди басасыз. Андан сиздин почтаңызга сообщение барат. Почтаңызды ачсаңыз, минтип Zoom деп келет. Анан ал жерди карасаңыз, ссылка менен мындай жазуулар болот. Кааласаңыз ссылка менен, кааласаңыз активировать дегенди басып кирсеңиз болот. Мен азыр активировать басып кирдим. Атымды, фамилиямды башында кандай жазсам, бул жерге деле ошондой жаза берем. Парольдорду 8 цифрадан жогору окшош кылып жазабыз. Нет дегенди тандайбыз. Анан продолжитти басабыз да кийинки 3-чү шагга өтөбүз. Бул жерде карасаңыздар эч нерсе жазылбайт. Болгон ылдыйда пропустить шаг дегенди басабыз. Андан кийинки шагга өткөндө бул жерде оңой эле начать конференцияны басабыз же перейти в мои учетной записи дегенди басабыз. Ошентип Zoom'га киребиз. Өтө оңой, ок дегенди басып коебуз. Бул жерде кээде идентификатор номер сурап калат. Ал деген баары сиздерге ссылка таштаганда ошол жерде цифра болот. Ошол цифраны где-то 8 же 12 цифра болот. Ошону басып киресиздер. 10 цифра болот. Жазып. Андан кийин мына катталдыңыздар, мисалы сохранить пароль кыласыздар. Каалагандай жөндөп алсаңыздар болот. Разрешить кыласыздар. Мисалы камерасы бар да, наракты каратып койсоңуз, нар жактагылар көрүнөт. Мисалы мен обойду каратып койдум. Бул жерде камера, ошону бассаңыздар, биракты сизди көрсөтөт. Кааласаңыз өзүңүздү көрсөтөсүз. Анан бул жерден болсо, сиздер пригласитти басып, ссылканы көчүрүшүңүздөр керек. Мына жерден копировать ссылку, приглашение дегенди басып. Анан группаларга таштасаңыздар, алар ошол ссылка менен кирет. Андан кийин дагы бул жакта жогору жакта микрофон турат. Жандырсаңыздар сүйлөйсүздөр, өчүрүп койсоңуздар сүйлөбөй кызыл болуп калат. И видеосу бар дегендей. Бул жерден разрешитти басып коесуздар. Мына микрофонду өчүрүп, мына жерде кааласаңыздар камераны өчүрүп, жандырып койсоңуздар да болот. Өчүрүп койсоңуздар сизди эч ким көрө албайт, жандырып койсоңуздар көрө берет. Бул жерде разрешитти басабыз. Фото файлдан жүктөсөк дагы болот. Мисалы бир фотону элдерге көрсөткүңүз келсе, Zoom аркылуу ушинтип көчүрүп алсаңыз болот. Андан кийин да бул жерде чаттар бар. Чаттарга жазсаңыз, ошол чатта отурган, мисалы 50 адам Zoom'га кирген болсо, 50 адам тең ушуну окуйт. Мисалы саламатсызбы, же болбосо привет деп коюн. Бул жерден өзүңүздөр Zoom'ду сабак өтө турган болсоңуздар, планировать этсеңиздер болот. Мисалы числосун тандап, бул жерден атын жазып, эмне жөнүндө сабак өтөбүз, датасын жазып, саатын жазып, мына ылдыйда саатты тандайсыздар, саат канчадан канчага чейин кайсы числодо өтөлөт, эмне, мынакей. Ушулардын баардыгы турат. Ушуларды жөндөп, андан кийин ылдыйдан өзүңүзгө каалаган ыңгайлууларын тандап аласыздар. Микрофон өчүк болупу, жакын жанык болобу дегендей. Анан бардыгын тандап бүткөндөн кийин жогору жакта карасаңыздар, готово деп турат настык. Ошол готованы басып коесуздар. Андан кийин убак сааты келгенде бардыгы сабакка катыша берет. Кимге жакса лайк басабыз. Мына ушинтип сабак өтсөңүздөр болот Zoom'дан. Ушуну бардыгыбыз үйрөнүп алсак болот. Бул жактан видеолорду, фотолорду көрсөтүп, өзүбүздү көрсөтсөк болот. Ал эми бул жерден катышкан адамдарды көрө алабыз. Саламатта калыңыздар.